Урматтуу Гүлнара Маришевна, могу бизде эң төрт вид эң абдан оор оору да булчу, жаман оор да, оору. Сиздерде жылдан жылга көбөйүп атабы же азайып атабы? Например, онкология, бөйрөк, кант диабети, анан гепатит боюнча биздин жарандар. Урматтуу Орусбек Исламович, абдан туура белгиледиңиз, бул оорулардын саны жылдан жылда өсүүдө. Кантип азайтсак болот? Кантип биздин жарандарды ушул оорулардан сактайбыз? Бул бир жагынан биздин дарыгерлер тарабынан активдүү түрдө табылгандыгына байланыштуу бул оорулардын көбөйгөнү. Экинчи жагынан өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул оорулардын саны өсүп жатат. Бүгүн бизде ар бир ошол оорулар боюнча мекеменин жетекчилери да ушул жерде. Негизги биринчи Эми азыр өзүңүз айткандай программа түздүк деп атасыздар. Эртерээк ушул ишиңиздерди ишке ашырып, биз ушул ооруларды биз кескин түрдө кыскартышыбыз керек да. Айтып атпайсызбы, жылдан жылга көбөйүп атат депчи. Андан тышкары эми ар бир ооруканада дары-дармектерди ушул 4 оору багытында алынат да, туурабы? Тендерге коюп туруп, тендер менен аласыздарбы? ооба, бизде өздөрүндө дагы бөлүнгөн каражаттар боюнча алышат ар бир мекемелер, жогоруда айтылгандар. Андан тышкары жогорку технологиялар фондуна дагы акча каражаттары бөлүнүп, ошо тендер аркылуу алынат. Тендерге катышканда жанагы бейөкмөт уюмдар, НПО дейбиз, ошолорду аралашып, кичине тоскоолдуктар жаратат деген кичине маалыматтар бар да. Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Ушул маалымат боюнча ошол мекеменин жетекчилерине сөз берели, кеңирээк сиздерге маалымат берсин. Анда кайсы мекемеге? Бактыгүл Бекбоевна, улуттук онкология жана гематология борборунун директору. Урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар, бул суроо боюнча мындай маселе чыгып атат. Биз каражат бөлүнгөндөн кийин ар бир мекеме өзү алган дарыларына докторлор берген заявка менен тендер өткөрүлөт. Ошондо НПО башка эмелери киришип кошо тендерларга. Анан кийин кошо тиги лечебный процесске, ошо тиги дары бөлүшкөнгө, ошолорго киришип кошо бизди аябай кичине убара кылып коюп атат. Анан кийин ошол үчүн биздин жанагы тендер, анан кийин биздин алып аткан дарын мөөнөтү аябай узарып, бейтаптар дарысы жок калып калып атат. Чечим сиздер чыгарып бергенсиздер да? Жок, чечимди жогорку кеңештин социальный комитети чыгарып берген. 20-жылы апрелде. Тоскоолдуктар бар экен да анда. Эми биздин жарандар эми эң аябай жаман оору да, эми ушундай ооруларга да биздин НПО батыш саясатын колдогон бейөкмөт уюмдар аралашканы бул абдан туура эмес деп эсептейм да. Андан тышкары Гүлнара Маришевна, сиздер өзүңүздөр эле Минздрав ушу дары-дармек менен камсыз кылса болбойбу? Тендерге өзүңүздөр катышып, мүмкүнчүлүк барбы? Же мыйзам жол бербейби? Мыйзам боюнча ар бир мекемеге биз бөлүп беребиз, анан өздөрү өткөрүшөт. Андан тышкары бизде ФОМС тарабынан дагы алынат, биздин министрлик тарабынан дагы борборлоштурулган иш-чараларга алынат. Биз ар бир мекемеге өткөрүп бергендерди мыйзам боюнча алар өздөрү өткөрүш керек.